Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр эми геосаясий жаңылыктардан кичине алыстадым. Бир четинен тиги Трамп менен ошол Ирандын башчылары эми-кечекти чабышып жатышат. АКШнын кемелери Ормуз булуңунда кээ бир учурда атышып кетип атышат ошол Ирандын москит кемелери менен. 7 кемени жок кылышты америкалыктар. Бирок ирандыктар бир нече жолу Вестминстерге ракеталар жана дрондор менен тийдик деп жатышат. Америкалыктар албетте андай болгон жок деп жатышат, тийген жок деп. Ирандыктар ошол аманга дрондорду, ракеталарды атып атышат. Ошо Фуджейраны да кичине өрттөштү бир аз. Бириккен Араб Эмираттарынын жээктерин дагы аткылап атышат. Анткени алардын маалыматы боюнча ошол нефть танкерлери башка ошо Фуджейрадан келип Ормуз булуңуна кирбей, ошол жерден нефтини жүктөп кетип калып атышат. Ошентип өзү дагы Иран өзүнүн акчасын ала албай калып атат. Ошон үчүн ирандыктар буга аябай ызаланып, жини келип жатышат. Бириккен Араб Эмираттарга атып атышат улам. Дал ошондой эле Ирандын өзүндө катуу даярдыктар көрүлүп атат. Эмки согушка алар да ишенбей атат Трампка. Ошол менен бирге Ирандын ичинде дагы ар кандай топтор ошол АКШ тарабынан каржыланган иш-аракеттерди жасап жатышат. Дал ошондой эле Израиль Ливандан аябай чоң жоготууларга учурап, согушту улантып атат, согуш эми-кечекти бүтпөй жатат. Джозеф Аун ошол Ливандын президенти эчтеке кыла албай жатат. Шииттерге, Хезбалла өзүнүн согушун улантып жатат. Ушинтип аякта жаңылыктар толтура да, бирок мындай майда барат жана анча көп эмес. Мындан бир ай мурда, ошо бир айга барып калып атат го. Артемис деген топ космоско чейин учуп келди, АКШнын ушундай компаниясы, НАСАнын жардамы менен. Айга учуп барып туруп, айда айланып келип, жакшы сүрөттөр тартып келди. Алгачкы жолу ошол бир канча жыл өтүп кетти, мындай 70 жылдан бери бир топ эле ушул 70 жылдай өтсө керек, 70 эмес, бир 50 жылдай өтсө керек. 50 жылда ошо алгачкы АКШ компаниялары негизи адамзат ошол кайра космоско учуп атат да. Ушундай жакшы нерселер болуп жатат бир жагынан. Экинчи жагдан ушундай согуштар кайра уланган сыйт. Суданда дагы эле өлүмдөр бүтпөй атат. РСФ менен ошол расмий Судандын армиясы эми-кечекти кызуу салгылашууда. Бирок салгылашуулар анчалык деле мындай көп өзгөртүүлөргө алып кала элек. Дал ошондой эле Орусия менен Украинанын ортосунда да согуш уланып атат. Украина азаздан контр чабуулдарды жасап атат. Орусиянын заводдорун жардырып атат. 1000-2000 километр алыстыкта ичине кирип атат ушул дрондору. 9-майдагы парадты украиналыктар Зеленский күлүмсүрөп, кичине мазактап Путинди уруксат бер деп өткөргөн. Анткени Трамп аркылуу Путин ушул 9-майдагы парадты аман-эсен өткөрүп алайын, Украинаны тый деп суранган. Ядердик курал же колдонобуз, же дагы бир бала кылабыз деп. Трамп ошол Зеленскийге дагы айткан, ошол 9-майда сокпо деп Москваны. 9-майда Зеленский Москваны сокпойм деп буйрук чыгарды, уруксат берип жатам, ошол Москваны сокпогула деп өзүнүн аскер күчтөрүнө. Ошентип аман-эсен өттү парад, бирок парадтын дагы кейпи баягы башка өлкөлөрдүн да серепчилери көп жазып атат. Орусия кичине ушундай башкачараак көрүндү бул жолу деп, анчалык күчтүү эмес көрүндү деген жазып атышат да. Бирок бизде ошол 30 000 кишиге чейин ушундай парадка бессмертный полкко чыгышты, көчөдөн басышты деп биздин массалык маалымат каражаттар жазып атат. Ошондой нерселер болуп атат баары майрамдарында, бирок дагы эле мен алардын арасынан мындай резонанстуу же болбосо биздин көңүлгө тез илинчүү жаңылыкты таба элекмин. Ойдогудай эле, ордундагыдай эле болуп жатат. Ошон үчүн мен Өзбекстан тарыхын улантайын, туугандар, бүгүн. Азыр АКШдагы Эпштейндин ишинен кийин НЛО боюнча да иштерди азыр ачыкка жарыялады. НЛО жөнүндө чын бир жооп, биз бирдемкелерди байкап атабыз дейт, видео файлдар өтө таларап атат. Ушундай НЛОлор учуп атат дейт. Андай белгисиз учуучу нерселер деп которсок болобу. Ошол белгисиз учуучу нерселер байкалып атат, камерага түшүп атат, аскердик чалгындоо камераларына түшүп атат, ошол сыноолордо түшүп атат. Бирок биз билбейбиз дейт бул эмне экенин. Биз билбейбиз деп Америка Кошмо Штаттарынын расмий ошо ФБР, ЦРУсу айтып атат. Биз билбей жатабыз дейт бул эмне экенин. Бул бар дейт, бирок биз аны аныктай албай жатабыз дейт. Бирдей ушундай ал 100% бар же болбосо ал менен биз сүйлөшүп атабыз. Ошондой башка планетадан кишилер учуп келатат деп эч ким айтпай эле, жөндөн айтып атат расмий түрдө. Бирдемке бар дейт бир бале, бирок биз аны эмне экенин билбейбиз. Бул расмий жооп да. Штастыктала элек дегендей айтылып жатат. Ошол туугандар, эмесе Өзбекстан тарыхы менин оюм боюнча эң кызыктуу бөлүгүнө келдик. Сиздер менен Искендер Шаршеев. Кана ушул бөлүктү көрөлү. Мен серепчимин, мен саясаттануучумун. Албетте тарыхка да аябай кызыгам. Тарых боюнча да менде көп ушундай табуулар бар, үйдө архивдер бар. Ошо изилдеп жүрөм да. Эми сиздер менен бөлүшөйүн.
бир жаңы табуу, муну жөнүндө эч качан эч ким айтпайт, ошону эч ким эч качан талкуулабайт. Орусиядан ичинен талкуулаган саясаттануучулар менен алар мага тастыкташкан, бирок Орусиянын расмий каналдарында дагы эч ким эчтеке ушул жөнүндө айтпайт. Бирок баары билет, орустар билет. Өзбекстан болбосо, Өзбекстандагы ошо кездеги тимуриттер болбосо, Орусия болмок эмес. Кана ошого кичине көрөлүчү. Өткөн бөлүктө ошо Хорезм Шах Мухаммед, анын апасы Туркан хатун, Өзбекстандын тегерегиндеги ошо жана Кыргызстандын таласка чейин мындай жайылган, арабтардан, халифаттан калган жаңы мусулман өлкөнүн башына ушул Мухаммед Хорезм Шах Текештин тукумдары келип калышат да. Мухаммед Хорезм Шах бул негизи ушундай жергиликтүү карлук түргөчтөрдүн тукумунан чыккан адам болгон. Анын аялынын, мисалы үчүн, түркмен аялынын төрөлгөн уулу Жалал Аддин деген болот. Аябай мындай кыйын бала. Ошол Жалал Аддинди бирок Туркан хатын аябай жаман көрөт жана эч качан мамлекеттик иштерге жакындабасын аракет кылат. Туркан хатын болсо өзүнүн ошол түргөч жана Текеш тукумунан түзмө-түз тараган кыздын уулун ошо мураскер кыласың деп өзүнүн баласына мындай айтат да, мажбурлайт. Баласы болсо Мухаммед Хорезм Шах ага баш ийет. Дал ошол кездерде гүлдөйт, Хорезм гүлдөйт. Мухаммед Хорезм Шах Грузияга чейин барып, Кавказга чейин барып, аяктагы христиандарды, грузиялык христиандарды жеңет. Мухаммед Хорезм Шах ошол жаңы крестоносецтердин чабуулдары башталып келатат ошол заманда. Аларга туруштук бергенге барып үлгүрүп келген, согушуп келген жана христиандыкка биринчи алгачкы ошондой күчтөрүн жеңген. Мухаммед Хорезм Шах өзүн ислам кылычы деп атаган да. Ошо кылыч аддин дегендей сыяктуу да. Сайф аддин ушундай аттар татарларда кийин ушул аттарда тарап кетет. Ошо Мухаммед өзүн ушундай Сайф аддин деп айткан да. Диндин ушундай кылычы, диндин коргоочусу деп. Жана Мухаммед Хорезм Шах ишенет. Азыр халифат өзүн начар сезип атат. Арабтар кетип калды. Эми ошол Хорезм мусулманчылыктын калканы болот. Хорезм мусулманчылыкты, исламды дүйнө жүзү боюнча таратат. Ошондой, мисалы үчүн, мусулманчылыкта, исламда эки түшүнүк бар да. Дар аль-Ислам деген жерге арабтар капырларга жизия коюшат. Калгандарынын баарына зекет коюлат да, мисалы үчүн. Анан Дар аль-Харб деген бар да, араб тилинде. Бул деген согуш жерлери деп. Баары ошо мусулман эмес хандар башкарган жерлер бүт баары Даль аль-Харб. Бул согуш жерге элестери. Ошол кездеги салаф алгач мусулмандардын ушундай салты боюнча Мухаммед пайгамбардын айтуусун аткарыш керек болчу жана негизи мусулман лидерлер мусулман эмес мамлекеттерди исламга келтириш керек болчу. Ал үчүн ошол алардын жерлерин Даль аль-Харб деп туруп, согуштун жергеси деп туруп жарыялап, кол салыш керек болчу. Ошон үчүн Хорезм Шах тегеректеги мусулман эмес өлкөлөргө карап турган. Ошол Сун империясы, Сун мындай династиясы Кытайдан бийликке келген ошол Сун жерин карап турган. Жана ошол мусулман эмес жана мусулман өлкөлөрдүн ортосунда нейтралдуу буфердик мамлекеттер болгон. Алар Дар ас-Сульх деп аталчу да. Бул деген мусулмандык территориялар эмес, бирок ошол жерлерде кандайдыр бир тынчтык келишими убактылуу түзүлгөн дегенди түшүндүрөт. Ошентип Дар эль-Харб катары Хорезм Шах монгол жергесине да карайт, Сун Кытай империясынын тарабына карайт. Дал ошондой эле Алтай тарапка карайт. Алтай үстүндө жетелек суук деп туруп ошол мусулман аскерлери Хорезм Шахтыкы өйдө чыга элек. Жана ошол Даль аль-Харб мыйзамы боюнча албетте ким гана ошол мусулман эмес өлкөлөрдөн келбесин, аларга эч качан мындай түзүгөз караш болбойт эле. Ошон үчүн алгачкы жолу Чыңгыз хан Сун империясын жеңип баштап, түштүк Сун менен согушуп атканда, ошо соода кылалы жибек жолу менен Кытайды багынтып аткан Чыңгыз хан тарыхы өзгөчө тарых. Анан ошол 12-13 кылымда Чыңгыз хан 498 кишини жиберет. Хорезм Шахтын жибек жолу менен жиберет. Хорезм Шахтын мамлекетин кечип өтүш керек болчу да. Алар келип туруп ошо биз деген жаңы түзүлгөн Чыңгыз хандын мамлекетинин өкүлчүлүктөрүбүз, биз деген анын соодагерлерибиз, биз деген анын ошол элчилерибиз деп туруп келгенде Хорезм Шахка да ошол жерден Кайыр хан деген болот. Кайыр хан ошол туугандарынан болуп кетет Туркан хатындын. Кайыр хан ошол монголдорду тосуп алат, анан карап туруп көрсөткүлө эмнеңер бар дейт. Монголдор көрсөтсө жибек Кытайдан, фарфор ушундай идиш аяк ак чоподон жасалган мындай чертсе үн чыгарган жагымдуу. Анан ошол кагаз, башка нерселер, калемпирлер баарын көрүп туруп Кайыр хандын көзү күйөт. Мен деген ушуну алышым керек дейт да. Мен ушунун баарын булардан тартып алышым керек. Булар капырлар. Булар деген
Дар аль Харптан келишти. Булар бизге таанымал эмес. Биз деген ошол капырлардын баарын кырышыбыз керектир. Кайыр хан бүт Чыңгыз хандын элчилерин кырганга буйрук берет. Чыңгыз хандын элчилери айтат, Чыңгыз хандын мыйзамы бар дейт, жаса деген мыйзамы бар, жаза. Ал мыйзам боюнча эгерде силер бизди тийсеңер согуш болот дейт. Кайыр хан айтат, Чыңгыз ханыңар ким? Бул капырларга, Дар аль Харптын капырларына согуш дейт. Биз анын башын алабыз, анын кишилерин исламга келтиребиз деп туруп башын кесип салат. Дал ушул нерсе болуп кеткенден кийин Чыңгыз ханга кабар жеткенден кийин Чыңгыз хан айтат, Түштүк Сундага каршы болуп аткан согушту токтотот. Согушту токтотуп туруп, кой, бул нерсе болбойт. Эгерде биз соода кылбасак, биз деген армияны, ушу аскерлерди бакканга эч кандай ресурс калбай калат дейт. Акча болбойт. Соодан улантыш керек. Ошон үчүн Кытайдан алган биз ошол табылгаларды кайра жибек жолу менен жибериш үчүн жибек жолуну тазалаш керек дейт. Анан ал деген ушул 3 өзүнүн жан жөкөрүн алып, анын ичинде ошол Мухаммед деген уйгурду жана Хорезмде жашаган тургунду алып туруп жиберишет. Элчилер жиберип туруп, түзмө түз Хорезм шахка чейин жеткиришет. Хорезм шахтын астынан элчилер келип туруп, сен деген ката кетирдиң дейт. Сен деген биздин ошол соодагерлерибизди өлтүрдүң дейт. Чыңгыз хан ушуну кечирбейт. Чыңгыз хан сенин башыңды алганга каалоосу бар. Сен деген бизге айт, ошол Кайыр хандын башын бер бизге дейт. Кайыр ханды бизге бер. Биз деген Кайыр хандын башын эгерде азыр Чыңгыз ханга алып барсак, анда кечиримде болот, анда келишим болот. Меймандостукта жашайбыз, тынчтыкта жашайбыз дейт. Ошондо Хорезм шах аларды угуп, силер капырлар кайсы арыңар менен келдиңер? Силер деген ханыңар ким? Кечээки эле ат токуп жүргөн эле бала. Мен силерди ушундай сүйлөгөнүңөр үчүн башыңарды алам деп туруп башын алып салат дагы. Бир гана ошол Мухаммед мусулманды жана жанындагы уйгур баланы Чыңгыз ханга кетирет. Бар, айтып кел деп биздин жообубузду деп. Чыңгыз хан ушуну уккандан кийин түшүнөт, бул такыр жаман болуптур деп. Анда армияны даярдай баштайт. Тез эле арада чоң армияны жыйнап туруп, Чыңгыз хан келип туруп кол сала баштайт. Алгачкы сокку ошол бүгүнкү Ташкент Шаш шаарына кетет. Шаш шаарын алып туруп, анан Термезиге кол салат. Термезиден кол салгандан кийин Самаркандка кол салат. Кайыр ханды кармайт. Кайыр ханды кармап туруп, аны Кайыр хан, сен ат токур, сен эмне хансыңбы? Сен эмнеге ушундай бизге кол салып жатасың? Сен деген кимсиң, капыр десе. Мен деген Чыңгыз ханмын дейт. Ооба, мен ат токурмун дейт. Мен деген жаш кезимде ошол атты токуп жүргөм. Кээ бир аттар мага баш ич эмес дейт. Ошон үчүн мен сага өзүмдүн бала чакамда билген нерсемди көрсөтүп берем. Мен деген билем кантип ушул баш ийген аттарды жөнгө келтириш керек экенин деп. Анан ошол сен деген биздин соодагерлердин акчасына кызыктың беле деп туруп, күмүш алтынды эритип туруп, күмүш алтын менен көзүн куюп салат Кайыр ханда. Силер деген ошол Хорезмдегилер, силер ач көзсүңөр, силер акчаны биринчи орунга коесуңар. Силер мыйзамды биринчи орунга койбойсуңар. Хан арасындагы мыйзам бар, элчилерди тийбеш керек деп туруп, Чыңгыз хан анан Самаркандка кол салат. Самаркандка кол салып туруп, алат аны. Бухарага кол салат. Монголдор ушул Ашар деген техниканы колдонуп башташкан. Армиянын аздыгынан Кытайлардын, кара Кытайларды басып алып, Кидандарды жеңип, Кидандардан Чыңгыз ханга ушул Элүү Чутсай деген киши келет. Хорезм тарабынан ошол алынган Хаджы Рахим деген дервишти алышат. Хаджы Рахим аябай сабаттуу адам болгон. Ал деген ошол Чыңгыз хандын көп мындай жортулдарын жаза баштайт. Элүү Чутсай болсо аябай акылдуу кара Кытай болгон. Ал деген инженер болгон. Ал деген ошол кара Кытайлар өзүлөрү көчмөн, бирок Кытай менен миңдеген жылдар салгылашып, бир кездерде аябай көп билим топтоп алышкан. Анан кээ бир учурда Кытай менен башкарышкан кара Кытайлар, Кидандар. Ошол Элүү Чутсай алгачкы жолу ошол Самарканд, Бухараны, Термезди алганга Чыңгыз ханга сунуш кылат. Кытай инженерлерди Ашар кылып туруп, жыйнап алып туруп, чогуу бир чоң ушундай таш ыргытуучу, жебе ыргытуучу, устун ургутуучу машиналар жасайлы дейт да. Анан ушул машиналар жасаганда азыркы сүрөттөр боюнча карасак, бул баягы эле байыркы Римдин катапульталары, баллисталары, каррабаллиста, акрабаллиста, трибушет, кадимки эле ушундай нерселер экен. Көп учурда ошол монголдор анан оордукту колдонуп же күчтү колдонуп ошол нерселерди иштеткенге үйрөнүшкөн. Монголдор кадимкидей инженердик сапёрдук армиялар жасашкан. Инженердик сапёрлор келип туруп, ошол мисалы үчүн Самаркандты алганда, Самаркандтын жанынан ушундай асада кылуучу же болбосо каптоочу ушундай бийик башняларды, туркалар жасашкан. Ошол башнялардын үстүнө баллисталарды орнотуп туруп, килейген найзадан узун жебелер менен атышкан да. Самаркандтан ушуну көргөндө аябай жүрөгү түшкөн. Анан дагы ар бир шаарга, Хорезм шаарына кол салардын астында монголдор баягы качкындарды жиберишкен. Качкындар монголдор баарын соет экен, мындай кадимкидей бүт баарын союп салат экен. Эч кимди аябайт экен. Кары жашын, кичинекей балдарды арабанын дөңгөлөгүнө тенеп туруп, эгерде арабанын дөңгөлөгүнөн бир карыш узун болсо өлтүрүп салат экен. Калган балдарды өзүнүн черигине алып кетет экен. Усталарды гана өлтүрбөйт экен деп айтышат. Бухарада ага ишенип туруп айтышат. Бухараны биз деген ушу Чыңгыз ханга согушсуз эле берели.
деп туруп анан алар согушсуз эле бергенде Чыңгыз хан айтат, силер эмнеге менин шаарыңарды мага согушсуз эле бердиңер дейт. Бухаралыктар айтат, анткени ошол сага ошол ишендик, сен мынакей шаардын ачкычы, мындай багынып берели дедик десе, айтат. Силер деген өзүңөрдүн Хорезм Шарх Мухаммедти чыккынчылык кылдыңар. Эгерде Мухаммедти чыккынчылык кылып туруп шаарды берсеңер, анда мени да чыккынчылык кылып туруп эмки ханга башка бир өлкөнүн ушундай эле шаарыңарды бересиңер деп туруп баарын кыргыла деген буйрук берет. Чыңгыз хан Хорезмди кадимкидей кырат. Бул деген таза геноцид болот. Чыңгыз хан кадимкидей ошо миллиондогон адамдарды кырган деп айтылып жатат. Миллиондогон адам өлгөн Хорезмде. Баарын кырып чыккан, чынынан кырып чыккан дейт. Ар бир монголго буйрук берилген, ар бирөөңөр ошо 10дон баш алып келесиңер деген, 10дон кулак алып келесиңер деп. Анан албетте ар бир монголго бөлүштүрүп берген элдер, ошол аскерлер туткунга түшкөн. Ар бир монгол ушундай бир нече адамды өлтүрүп чыккан да, ошол Хорезмди кырып чыккан. Ушул жерден түшүнүш керек, монголдор биздин жерге келип баратканда ага чейин эне сайлык кыргыздарды, туугандарды багынтышкан. Жана эне сайлык кыргыздар жоочуга ант беришкен. Памир, Алай жана Чаншан кыргыздары, ушул Ала Тоо кыргыздары Чыңгыз хан келгенде бир катуу каршылык көрсөтүшкөн. Ошол нарын деген сөз, бул деген монголдун сөзүнөн келип чыккан, мисалы үчүн аталыш нарын. Дал ошол нарындан аябай катуу каршылык берген Памирдик кыргыздар, Памирден каршылык берген. Чаншандык кыргыздар кийин жеңилип монголдорго, бирок өзүнө баары бир эч качан монголдон хан койбой, казактарга окшоп мисалы үчүн, бирок баары бир багынган дагы Чыңгыз хандын армиясына киришкен. Ошентип Чаншандык жана эне сайлык кыргыздар дагы ушул Самарканд, Бухара жана башка Үргөнч шаарларынын алышына да катышкан. Монголдор жергиликтүү ушул Хорезмдерди, сокутторду алып туруп, алардан ашар кылышкан. Ашар деген алардын колуна таяктарды, жыгач калкандарды берип туруп, алдыга айдашкан. Ошентип, мисалы үчүн шаар астында аскерлер Мухаммед Хорезм Шахтыкы караса, аларга өзүнүн эле туугандары ушундай жыгач таяктар менен, келтектер менен чуркап баратканын көрүшөт. Артынан монголдордун Заград отрядтарынын мындай аскерлери көрөт. Анан өзүнүн эле туугандарын жебелер менен атууга аргасыз болушкан. Жебелер түгөнгөндөн кийин монголдор жакындап туруп, ушул атайын инженердик ошол аспаптарды колдонуп туруп, шаарларды талкалашкан, тамдарды талкалашкан, дарбазаларды талкалагандан кийин анан монголдор алыстан кечке жебелер менен атып турган. Аткандан кийин бир нече ошо өлүм болгондон кийин, тамдар тазалангандан кийин монголдор анан шаарга киришкен да. Дагы ушинтип шаардын артынан бир шаарды ушинтип басып алышат монголдор. Басып алып туруп анан Үргөнчкө чейин жетет. Каспийдин жанындагы арал менен Каспийдин ортосундагы Үргөнч шаары аябай баа болот да. Бул деген Хорезм шахтардын борбору болот. Үргөнчтү алыш кыйын болгон, тамдар аябай калың болгон. Ошондо ошол аралга кирип бараткан дарыяны алып туруп, суусун алып туруп, монголдор Эл Учут сайдын мындай долбоору боюнча килейген сууну, өзөндү шаардын тамына буруп коюшат. Өзөндүн күчү Үргөнчтү кадимкидей ошо тамын жууй баштайт. Жууй баштап туруп, Үргөнчтүн тамдары урайт, суу ичине кире баштайт. Үргөнчтүн ичиндеги жашоочулар кадимкидей суунун ичине чөгүп кетет. Ошол чоподон, чийки чоподон жасалган тамдар кадимкидей сазга айланат. Үргөнч ошентип талкаланып кетет, жуулуп кетет да кадимкидей өзөн менен. Үргөнчтөн кача чыккан адамдардын баары монголдор кармашат, жана же болсо кулчулукка алып кетет, же өлтүрүп салат. Хорезм Шах Мухаммед бир да согуштан жеңе албай, эң негизги ошо катасы эмнеде болду Хорезм Шахтыкка? Биринчиден, монголдорду бул адам көргөн эмес. Монголдорду жапай эле баягы бир кичинекей күч деп эсептеген. Монголдор келгенде ал айткан, бул көчмөндөр буларга кантип анан согушат, чептердин ичинде жашынгыл, ар бир чептен анан тиши сынат, анан акырында кетип калат. Ошентип биз аларга амал табабыз деп койгон да Хорезм Шах. Баласы Жалаладдин айткан, жок, монголдор бул көчмөндөр. Келгиле, биздин ата тегибиз түркмөндөрдүн жыйнайлы, атчандарды жасайлы, атчан жааткычтар менен монголдор менен тирешели. Монголдор бул атчан жааткычтар. Атасы Тотбой коет, Туркан хатын дагы чанып коет ошо. Баласын Жалаладдин небересин айтат. Койчу деп, сен түрк аялдан төрөлгөн бала, сен деген үнүң да жок болбосун, үнүң да катпа деп. Жалаладдин жини келип туруп, барып түркмөндөрдүн арасына туруп, түркмөндө ошол ата теги да, текештердин ата тегтери. Түркмөндөрдүн аскерлерден жааткычтарды жыйнап, дарыдан баштайт. Дагы ошон үчүн Чыңгыз хан жеңил Хорезмди алган. Анткени булар деген чептеринде жашынып алып, чеп аркылуу эле коргонуп коебуз деп коюшкан да. Талага чыккан эмес, жаачыларды даярдаган эмес. Ошон үчүн Чыңгыз хан бүт армиясы жалаң жаачылардан турган. Чыңгыз хан мисалы үчүн ошол Жебен оён 500 метрге чейин атканды билген. Жааны 500 метрге чейин. Бүгүнкү күнү ошол блоктон жасалган луктар, жаалар
арбалеттер көп болсо 300-290 метрге урат. Бир кездерде ошол дүйнөлүк рекордду түзгөн, мисалы үчүн түркиялык жаачылар, атайын түркиялык композиттик жаа менен аткандар, алардын алыстыгы атканда эң көп дегенде ошол 395 метрге чейин аткан. Ал эми алда деп коет монголдордун, мисалы үчүн ошол ченеми алда бир колду жайса, ошол эки колдун ортосундагы аралык бул алда. Ошондой алда 400 алдагы атчы да жебе ноён, мисалы үчүн. Исуке деген дагы ушундай аскер болчу. Исуке деген аскер кийин Чыңгыз хан ошол монгол армиясында таамай 500 метрге чейин атып турган, мейлеп. Ар бир монгол 100 метрден ошол атканда атайын кыргыздар жасаган ошол 3 бурчтуу мындай жебелер менен атканда бронебойный деп коебу, броняны тишкен сот кийимди тешип өтчү да. Ошондуктан монголдор мындай бетме бет кылыч тамага же эр сайышка барчу эмес көп учурда. Эр сайыш акыйгында болчу да. Эң башында ушул скифтердей эле, биздин кыргыздардай эле, мисалы үчүн монголдор Кер булактар боюнча кыргыз каганатынан үйрөнүшкөн, армияны түзгөн. Алгачкы ондуктарга армияны бөлгөн кыргыз каганаты болгон да. Алгачкы ошол эр сайыштарды толугу менен соттолгон ошо атчан аскерлерди кыргыздар жасаган, кыргыз каганат жасаган. Дал ошондон мындай ксерокопия кылып, мындай көп ойлонбой эле монголдор ошолордун бүт технологияларды таратып алышкан да, ошолорду жасап алышкан. Ар бир монгол өзү да жаачы, өзү да ошо найзачы, өзү да кылыччан, өзү да уста болгон. Ар бир монголдун үйүндө, мындай боз үйүндө бир атынын куржунунда жебе жасаган аспаптар, усталык аспаптар болгон. Ошон үчүн булар ар бир монгол ушундай жебелерди көп жасаган, жана ар бир салгылаштан кийин барып туруп жебелерди ар бир ушундай өлтүрүлгөн өлүктөн чыгарып алчу да. Чыгарып алып туруп, анткени жебе бул эң кымбат нерсе болчу монголдор үчүн. Ар бир монголдо 8ге чейин ат бар болчу, ушундай алыскы жортуулдарда. Жана ар бир аттын жанында, үстүндө 2ден куржун жебелер менен болчу да. Ар бир куржунда 200-300 жебе батчы. Ошондуктан монголдор бул деген чоң аскерлерди башка жоолордун кантип жеңчү. Алыстан эле ошол 300-500 метрден же болбосо 300-100 метр аралыгынан келип туруп ата берчү. Тынбай ата берчү. Ата бергенде тигилер артынан куйт, монголдор качат. Бул монголдор коркок экен деп артынан армия куйт, булар дагы качып туруп ата берет да. Ушинтип бул скифтердин тактикасы, бул биздин байыркы кыргыз каганатынын тактикасы. Анан бир кердиде жоо байкай баштайт, анын саны азайганын, элдин көп өлгөнүн байкай баштайт. Анан коркуп качат. Качканда монголдор анан ошол алдыга баягы артынан чапчу балу деген ушундай же болбосо спецназ деп коебу, казак же балу деп аталган ушундай отряддарды жиберчү. Казак же балу отряддар качып бараткан жоону келип туруп ошол бату деген кылыч менен чапчы. Бату бул деген кадимкидей ошо түндүктөгү элдердин атайын, же болбосо Кытайда да ушундай бар. Бул деген найзанын мындай сабагына отургузулган чоң кылыч, аябай чоң кылыч. Ушун менен бату менен бир чапса кишини кессе болот да, экиге бөлүп койсо болот, жеңил. Ошондой батулар менен чапчы. Кылычтар менен чапчы. Кылычтар ушундай кыйшык болчу да атайын. Анан кыйшык кылыч менен чаап туруп, дагы ошо найза менен сайчы да. Анан ушинтип толугу менен кырып жок кылчы аскерлерди, жоонун аскерлерин. Шаарларга киргенде дагы ушундай кирип биринчи жаа менен жаадырып, анан ушинтип баягы кылыч менен кылычтачы. Ушинтип Хорезмшахтын мамлекети кыска мөөнөттүн ичинде ошол чапкындын башталышы 1219-жылы башталат. 1214-жылы кыргыздар багынат Эне Сайда. 1200 ошол 18-жылдары нарындык кыргыздар багынат Чагатайга. Анан ошол Балато кыргыздары багынат. 1219-жылы ошол Хорезмшахтар багына баштайт да. Хорезмшахтар чапкынды мындай тозушат. Жалпы 1221-жылга чейин Орто Азияны, азыркы Өзбекстандын территориясын, Түркмөнстандын бир тарабын, Афганистан, Гиндукуш тарабын, ошол Каспийге чейин, ошол Арал деңизин, Балхашка бир жаз жетпей Чыңгыз хан басып алат. Анан 1227-жылы Чыңгыз хан ушул улус Жоочунун улусу деп, бул улус Чагатайдыкы деп, Хорезмдин жарымын Чагатайга бөлүштүрөт. Бул улус Жоочунуку деп, Байкалдын үстүн Каспий аралдарды, азыркы Казакстан территориясын Жочуга берип салат да. Эми бул силердин улусуңар деп. Чагатай менен Жочу, ушинтип Өзбекстан, Казакстан, Чагатайдын улусуна Кыргызстан, Өзбекстан кирип калат. Тажикстандын жарымы да. Жочу улусуна Казакстан, бүт Орусия, Сибирь, Алтай, Эне Сай бүт бар ушул. Каспийдин үстү жагы, Кара деңиздин үстү жагы. Бүт ушул Жочунун улусуна кирип калат да. Анан ушул бүт кыйрайт бул. Калк толугу менен кырылат.
миллиондогон адам өлөт. Кээ бир тарыхчылардын айтуусу боюнча Чыңгыз хандын жалпы жортулдары, анын уулдарын жалпы жортулдары 60 миллион кишини кырганга алып келген деп айтылат да. Бул деген ошол 2-дүйнөлүк согушта кырылган адамдардын саны менен барабар. Аскер да, тынч жарандарда. Ошентип алгачкы жолу дүйнөлүк геноцидти жасаган монголдор болгон деп айтылат. Буга көптөгөн археологиялык памятниктер күбө, ошондой нерселер мындай тастыкталып турат да. Анан дагы ушул калк кырылып, туткунга алынып, кул болуп, же болбосо ичиндеги суга тутумдары талкаланып, ушундай Хорезм мурун гүлдөп аткан, ушундай Хорезм шактарга чейин монголдордун чапкындан кийин гүлдөбөй калат, чөлгө айланат. Кийин ошол ушул чабуул бүткөндөн кийин ушул жерде чыңгыздардын бийлиги орнойт. Ушинтип ушундай килейген шаарлар, ошо мен силерге суроо берет элем да, туугандар, ушу тарых боюнча Чыңгыз хан туура кылдыбы? Эгерде Чыңгыз хандын элчилерин Кайыр хан өлтүрбөсө, талкалайт беле Хорезмди? Же Хорезм менен дос, меймандостукта жашайт беле? Эгерде мусулманчылыкта ошол кездеги мисалы үчүн салафтардын Дайр аль-Харб деген идеясы иштебесе, булар деген көчмөндөрдү жана капырлардын баарын кырабыз деген өзүнө максат койбосо, анда ушул хорезмилдер монголдор менен тирешет беле, согушат беле, каршы чыгат беле, кандай деп ойлойсуздар да? Ошол Хорезмде ушундай тандоо бар беле? Хорезм өзү ойлойт беле, ушундай нерсеге барабыз, бул капырларды кырабыз деп? Жай тынчтыкта жашамак беле? Ушул чоң суроо. Эмгичекте бизде арабтар, эмгичекте ошол кээ учурда Өзбекстандагы тажиктер, өзбекстандык. Эмгичекте ошол мисалы үчүн эле тажиктер, кыргыздарды ошо монгол деп жаман көрүшөт да. Ошо тарыхый эс тутуму бар, алар жаман көрүшөт. Силер келип туруп ушу Хорезмди талкалагансыңар деген домат айтышат да. Эми бул доматка таң калам, бул 800 жыл өттү, ушу доматты деле артка койсо болот эле, бирок ошондой сөздөр бар. Монголдор силер Хорезмди талкалагансыңар дейт. Биздин аталарыбыз Чыңгыз хандын армиясы менен кошо элестеткиле. Анан Чагатай улусу албетте Жуучу улусу менен ушундай жанаша туруп калат. Көрүп атасыңар, Мавиранахр бүт ошол Өзбекстан территориясы, Ысык көл, Кыргыз жергеси, Кызыл суу, азыркы ошо Шинжаң, Кытайдын азыркы жери, Казакстандын жарымы, ошо ички Монголия, ушун баары Чагатайдын улусу болуп калат да. Жуучу улусу болсо азыркы Казакстан жарымы, ошо Кавказ, Орусия, Сибирь, Москва, Крым, Польша, Украина ошо Жуучунун улусу болуп калат да. Жуучу ушул жерге башчы болуп калат. Бату хан Жуучунун уулу барып туруп ошо Орусияны багындырат. Ага чейин ошо Жалаладдинди кубалап баратып, Афганистанга чейин Чагатайдын аскерлери барат. Жалаладдин көп жолу ийгиликтүү монголдор токтот, алгачкы ушундай Жалаладдин болот, ушул монголдор токтото алган бала. Ошо Хорезм шахтын Мухаммедтин баласы. Афгандарды жалдап, ошо өзүнүн түркмөн аскерлери менен, жаачылары менен бир нече жолу монголдордун ошо Субудайдын аскерлерин жок кылат. Жалаладдин качкандан кийин ошо Чыңгыз хан артынан кубалап баратканда айтат: "Эгерде Асман мага ушундай уулду жиберсе, мен кандай бактылуу болмокмун" деп Чыңгыз хан айтат да Жалаладдинге карап. Жалаладдин кыйын экен деп. Бирок Жалаладдин жеңилип туруп, эч кандай ийгиликке жетпей, акырында ошол Индия тарабына качат. Аяктан дагы өзүнүн окуялары бар, өзүнүн тарыхы бар. Жалаладдин аяктан бийликке келип туруп, кайра монголдорго кол саламын, кайра ушул Хорезмди каралына келтиребин деген кыялдар менен жүргөн жерден анда ал да өзүнүн өмүрүнүн аягын табат. Ал эми Жоочу болсо, Жоочу өлтүрүлгөндөн кийин дал ошол кезде Жоочу өлтүрүлүп калат. Кээ сөздөр боюнча Жоочу ошол мергенчиликтен өзү өлүп калды. Кээ сөздөр боюнча, уламыштар боюнча Жоочу бул деген Бортенин уулу болгон. Меркиттер Бортени Чыңгыз хандан жаш кезинде уурдап кеткенде, Меркиттердин башчысы Бортен өзүн аял кылып алат жана Борте боюнда болуп калат. Борте баланы төрөгөндөн кийин Чыңгыз хан дал ошол маалда төрөлөрдүн астында кайра аялын кайтарат, Меркиттердин баарын чачыратат, жок кылат, Жамуха деген ушундай агасы менен кошо. Бирок андасы менен. Бирок аягына чейин баары бир ал баланы сүйө бербейт. Бул деген бала менден эмес деп ойлонот. Кийин дагы ошол сөздү айткандардын баарын тыят Чыңгыз хан, бул менин уулум деп. Бирок ичинде кандайдыр бир курт мите курт жей берет деп айтышат тарыхчылар. Анан ошол Жоочу чоңойгондо ал да өзү ошол Меркит туугандарын издеп баштайт. Аны уккан Чыңгыз хан буга аябай начар мындай маанайда болот. Жана бир кездерде ошо кээ бир маалыматтар боюнча буйрук береби же кандай, бирок кандайдыр бир жол менен иши кылса омурткасын сындырып алып, же болбосо ууданбы Жоочу өлөт.
өлөрдүн астында эчтеке сүйлөй албай калат, ооз иштебей калат. Анын өлгөнүн Чыңгыз хан кантип айтсак экен деп, анан анын жан жокерлөрү Чыңгыз хан айтат: эгерде мага жаман кабар алып келсеңер дейт, мен ошол жаман кабар алып келген адамды аябайм дейт да. Анан кантип Чыңгыз ханга айтсак экен, башыбызды кантип аман калтырсак экен деп эмнени айтарын билбей, бир ошол Чыңгыз ханын аскерлери домбура деп айтышат, бир кездери комуз деп айтышат, кайсы бир ушундай аспапты алып туруп ойнойт. Дутар дешет, ошол домбурага жокшош, домбура болсо керек эле деп ойлойм. Анан ушундай кайгылуу күүнү чертет, кайгылуу күүнү уккандан кийин Чыңгыз хан айтат: мен айтпадым беле мага жаман кабар айтпагыла, өлтүрөм силерди десе. Жок, эгерде өлтүрсөң мени өлтүрбө хан, мынакей могул домбураны өлтүр деп айтышат да. Анда Чыңгыз хан акылдуу экенин көрүп, ушул кандай кызыктуу ой жүгүртүүсүн аскерин тирүү калтырат да. Ошентип анан Жуучу улусун Баатый алып алат. Чагатайдын уулдары чоңоет. Анан эгерде Чыңгыз хан өлгөндөн кийин улустар кичине тынчтыкка жашашат жана тегеректеги бүт мамлекеттерди баса баштайт. Ушул Жуучу улусу Европага чейин барып, Батуу барып туруп, ал жерден Хунгар же Мажар ханын Белланы да жеңип, Белланы качырат. Европанын аскерлери жыйналып туруп, ушу монголдорго каршылык көрсөтөбүз дегенде бүт Европанын аскерлери жеңилет монголдордон. Бүт рыцарьлар бүт баары жеңилет. Бир гана ошол Китбуга барып туруп Түркияны басып алат. Түркияны басып алгандан кийин ошол аяктан жаңы өсүп келаткан Осман империясы болот. Аяктан ал деген ошол Осман келечектеги буйруган падышалар менен жолугат, Китбуга Найман. Ал ошол кезде Осман Гази көрүп калат. Осман Гази менен монголдор айтат: бизге өтөсүңөр деп. Византия менен согушабыз чогуу деп. Бирок ошол Китбуга жана башка ошол аскерлер монголдордуку ошол Багдадга чейин барып, арабтарды жеңип, Мисирден ошол Султан Бейбарс Кыпчак, Мисирдин султаны болуп калган, ал кезде саясий төңкөрүш өткөрүп туруп, султандын ордуна келип алган, өзү Кыпчактардан болгон, ошол Мамлюк түрк болгон да. Мамлюк бул деген мындайын айтканда мамлекеттик киши, же болбосо мындай жетимдерди жыйнап алып, жетимдерден аскер кылышкан, ошол Мисирдин падышалары. Жана мамлюктар ошондой элиттик гвардия болгон. Ошол Султан Бейбарс ошол мамлюктар атынан бийликти алып туруп, анан дал ошол кезде ошо Мисирге ээлик кылып турган, ошол жерден анан Айн-Жалут деген жерде монголдор алгачкы жолу жеңилет. Ошо Султан Бейбарстан, Кыпчактын колунан. Мисирди башкарып жаткан Кыпчактын колунан, элестеткиле да. Анан албетте ушул Чагатай улусу ушинтип токтоп калат. Аравия жарым аралына Мисирден өтө албай. Дал ошол кезде акырындап монголдор исламдашылат. Акырындап ошол Хорезм шахтын жерлерин басып алгандан кийин мусулман дааватчылар келе баштайт. Дааватчылар келип туруп, ошол Чагатай улусуна эң көп келип туруп мусулманчылыкты жайылта башташат. Түрк тилине диний текстер которулат. Монголдор түрктөшөт, жергиликтүү түрктөр менен аралашып, түркмөндөр менен аралашып, кыргыздар менен катуу аралашып, Чагатай тилин адабий чөйрөгө киришет. Адабият чыга баштайт. Рабгузи деген ушундай жана Хорезми деген Аль-Хорезми, ошолар монголдордун тушунда өсө баштайт. Чагатай улусу ушул жерден өзүнүн орун басарларын коюп, салык системасын калкка ор түйшүк салат. 1238 жылы Бухарадагы Махмуд Тарабин көтөрүлүшү болот. Бухарадан салыктарга чыдабай. Анткени ошо Чагатай улусунда эгерде Чыңгыз хан өзү бир гана 10% коесуңар деп мыйзам кылса, кийин анын урпактары пайыздарды көтөрө берет да ошо салыкка. Бухарада Махмуд Тараби көтөрүлүш кылганда монголдор аны кандуу басат. 1272 жылы Бухара көтөрүлөт. Монголдор Чагатайдын уулдары келип туруп аны толугу менен кырып салат. Бухара калксыз калып калат. Бухарада таптаза кырып кетет монголдор. Кийин Кебек хан 1318-1326 жылы ошол бийликке келип туруп, монголдордун атынан бийлик кылып туруп, административдик жана каржылык реформаны жасаганга аракет кылат Чагатай улусунда, ошол Өзбекстан территориясында. Анан ошол кездерде Чыңгыз хандын неберелери бири-бири менен согуш баштайт да. Буюк хан ошол бир маалда өлүп калып, анан жалпы монголдордун ханы шайланбай, баары биз монголдун ханы болобуз деп Толуй менен ошо Чагатайдын уулдары тирешип, Кытайда бийликке Хубилай келип туруп, Хубилай ошол жерден анан катуу тирешке кирип туруп, Кытайды алганга аракет кылып, Жапонияга кол салып, түштүк Сунга кол салып, Кытайдыга, Вьетнамга кол салып, Вьетнамдан жеңилип, ушундай иштер болуп жаткан. Ал эми ошол азыркы ошол Өзбекстан территориясында акырындап Темирландын жылдызы жанат.
Темирлан кийин Иранга да кол салат, Индияга да кол салат, Самаркандка да кол салат. Темирландын белгиси ушундай 3 сызык болгон. 1370 жылы бийликке келет. 1402 жылы мисалы үчүн Анкара салгылашы белгилүү бизге, 1405 жылы Темирдин өлүмү да. Ошол 1370 жылдан 1405 жылга чейин Темирландын заманы келет. Бул деген түрктөшкөн монгол уурусу Барластан чыккан. 1336 жылы Кеш шаарында туулган. 1370 жылы Самаркандты борбор кылып бийлик колго алган. 3 шакектен турган тамгасы бийликтин символу катары айтылат. Империясы Сырдариядан Итилге, Кавказдан Индияга чейин жайылган. Ошо кийлеген империяны түзгөн. Ошол Темирлан эми өзү темир болот аты, бирок жаш кезинде катуу салгылашта жарадар болуп, колу кургап калган. Жана бир бут аксап калган. Анан анын баары аксак темир деп коет да. Анан парс тилдүүлөр, араб тилдүүлөр буну ланг деп коюшат да. Аксак деген. Аксак Темирлан деп. Аксак темир деп. Темир ланг болуп калат ошондо. Темир аксак, темир ланг. Ошол Темирлан бийликке келет. Жана Темирландын Самаркандты гүлдөтөт, борбор кылып алат. Бул жерден мисалы үчүн Симнар боюнча ошол мен Самаркандка барып келгем. Аял менен аяктан Симнардын жомогун укканбыз. Самаркандты ушинтип кооздоп жатканда темир жар салат экен, ким эң жакшы, ушундай эң укмуш шаар сала алат деп. Анан бир Симнар деген уста чыгат экен. Мен сала алам дейт. Азаматсың Симнар, кана сага ишененчи, мынакей сага биз акчаны беребиз. Бүт империянын тарабынан ошол акчаларды жиберип турабыз. Шаарды сал деп туруп. Симнар шаарды салат, аябай кооз кылат баарын. Анан Темирлан келип туруп суктанат, айтат: "Кандай сонун нерсе, кандай сонун шаарды сен салдың" дейт. "Сен мындан да мыктыны жасай алат белең" деп Симнардан сурайт. Симнар болсо өтө баягы мурду асманга атып, өзүн укмуш сезип айтат: "Ой, мен деген мындан да укмуш сала алат элем, эгерде сен ушунчалык акчаны берекениңди билсем" деп айтат да. Анда Темирлан буйрук берет: "Анда сен биринчиден мага эң мыкты эмес ишиңди жасаган турбайсың" дейт. "Экинчиден, сен деген мен курган шаардан мыкты шаар курбайсың" деп туруп. Ошол Симнар курган килейген ошо минареттин үстүнө чыгарып туруп, аны ыргытып салатылды, таш байлап мойнуна. Ошентип Симнар өлүп калат да. Ошол Темирландын характери боюнча айтуучу нерсе да ошо. Темир шаарды кайра калына келтирип, 6 дарбазалы жаңы дубал курат. Көк сарай, Бустон сарай сыяктуу сарайларды түзөт. Аны сүйүктүү аялына арналган ушундай мечитти салат, Биби ханым деп. Шахизинда ошол ансамбльди курат, Гуремир мавзолейди курат. 14 бак Темирдин бактары шаар тургундары үчүн дагы ачык болгон, бийликке салуу жана салтанат бириккен мейкиндик. Көк сарай, Бустон сарай, 14 Бакхи Бикш дейт, Бакхи жана Хунма жана башкаларды курат. Жана Шахизинда күмбөздөрүн ушул доордун символу болуп калып калат да. Аябай сонун архитектураны салат. Аябай көп гүлдөтөт, ушул чөн эле гүлдөтөт Темирлан. Бирок Темирлан кандай иштерди кылган? Темирлан ошол жарпы мен астында иштеген хандары, мен астындагы, мен кимдин астында болсом, Чыңгыз хандын тукумун, мен ошол жалпы бүт Чыңгыз хандын керезин, мурасын бириктиришим керек. Мусулманчылык, исламдын желеги менен деп туруп айтат да. Анчы ошол Темирлан Алтын Ордого кол салат, Иранга, Кавказга, Индия, Осман империясына кол салат. 1402 жылы Анкарага салгылашында Осман аскерлери талкаланат да. Юридикалык документтер перс жана түрк чагатай тилдеринде жазылат да. Чагатай тили бул араб тилинен ариби алынган, же уйгур тилинен ариби алынган, бирок түркчө жазылган. Ушундай тилде жазчы биздин ата-бабалар, Өзбекстан тарабында дагы ошол өзбектердин ата-бабалары да жазчы ошо чагатай тилинде. 1391 жылы Алтын шоқы жазуусун түрк тилинде уйгур тамгалар менен жазылган. Ошентип анан 1378 жылы толугу менен ушул түрк тили администрациялык тил болуп калат да. Анкара менен салгылаш 1402 жылы болот. Анан канцеляриялык тилди, ушу түрк тилди биринчи орунга чыгарат. Ошентип Темирландын алкагында азыркы бүгүнкү өзбек тили калыптанат. Темир албетте эч качан бийликке укугу жок болчу, хан болушу мүмкүн эмес болчу. Ошон үчүн ал 1370 жылы Сарай Мульк ханымга үйлөнөт. Сарай Мульк ханым болсо, бул деген Чыңгыз хандын тукумдарынан болот да. Анан ал мыйзамдуу хан үйүнө Чагатай чөйрөсүнө байланышкан ушундай ханыша болот. Бул неке Темирдин бийлигин мыйзамдаштырган саясий кадам болгон. Мындайын айтканда расчет менен катын алган да. Үйлөнгөндөн кийин ал Гураган титулун колдонгон. Монголчо Гураган бул күйөө бала деген сөз да. Башкача айтканда Чыңгыз түйүнүн күйөө баласы. Ушинтип Чыңгыз хандын тукумуна жакындаган. Ошон үчүн ал Гуремир, ошон үчүн ал Гурхан деп айтылат да. Гураган күйөө бала деген сөз да. Ошол Темирландын расмий аталышы улуу ыйык күйөө бала.
саясий формула кантип ишеген. Ошол Сарай Мулк ханымга үйлөнөт. Темир Гураган атты алат, же Гурхан деп. Чыңгыздын атынан бийлик жасайт, реалдуу көзөмөл бирок өз колунда калтырат да. Өзү ханга укук болбосо да Чыңгыздын атынан, Чыңгызхандын атынан бийлик кылат. Эмне анан Көлөкө хандарды уюштурат да. Көлөкө хандар деген эмне? Бул деген марионетка, курчак да. Чыңгызхандын тукумунан чыккан хандарды башкарат. Темир өзү хан боло албагандыктан Чыңгыздын тукумунан чыккан адамдарды такка отургузат. Ошентип салт сакталат. Чингизиттер ага каршылык чыгарбайт, бирок бийлик кайра эле Тимурдун колунда калган. Алгачкы ал деген Сүйүр Гатмыш деген ошол Чагатайдын небересин алат 1370-1388 жылга чейин. Ал Чагатайдын Үгедейдин тукумунан чыккан расмий хан, Үгедейдин расмий ханын атынан бийлик алып барат да ошол Темирлан. Андан кийин Султан Махмуд, дал ошондой эле Чыңгыз хандын тукуму, Султан Махмудтун атынан 1388-1408 жылы ошол салгылаштарды кылат. Темирдин айтканы боюнча мен деген дейт Монгол империясынын мурасын кайра бириктирем. Ушул уран менен ал бийликти аткарат. Бирок чынында Темир эч качан монголдорду сүйчү эмес. Бунун анык максаты бүт ушул монголдорду кыргуу болчу да. Башка Чыңгызхандын тукумдарын кыргуу болчу. Темирдин өзүнүн ою, өзүнүн тукумун Чыңгызхандын тукумунун ордуна уюштуруш керек болчу. Ал үчүн таза түрдө бүт Чыңгызхандын тукумун хандарды кырыш керек болчу. Ушул максатты колуп туруп, ал деген ишин алып барган. Расмий хан Чыңгыздын мыйзамдуу ысымы, бирок реалдуу бийлик. Аскер, каржы, чечим кабыл алуу Темирде. Бүт тыйындарда кош бийлик ачык көрсөтүлгөн. Бир тыйындын бетинде Сүйүр Гатмыш же Султан Махмуд, экинчи тыйындын бетинде Темирландын бети. Ушинтип Гураган күйөө бала чоң бийликке ээ болуп туруп жортулдарды баштаган да. Мисалы үчүн 1361-1370 жылы Тоголук Темирге жана Ильяс Кажага Чыңгызхан тукумдарына жана Эмир Хусейнге каршы күрөшкөн. Чыңгызхандын тукумдарын ошол биргеликке келтирем деп 1370 жылы Темир Майранахрдын эмири деп жарыяланат. Эмират Майранахр деп жарыялайт. Ошо Өзбекстандын тарабынан. Жана ошол Тоголук Темирди жеңет, Ильяс Кожону Хусейнге жеңет да мыналарды. 1370-1380 жылы Хорезмдин жана Женттин бийлиги иштери менен согушат. Майранахрда Темирдин бийлиги алдына бириктирилген, толугу менен ошо азыркы Өзбекстан толугу менен бириктирилген. Самарканд, Бухара, Үргөнч, Атырар ушундай бир Темирландын жери болуп калат. 1373-1374 жылдары Хорезмди биринчи жолу багындырат. Талкалоо жана убактылуу тынчтыкты жаратат. 1388 жылы Хорезмге акыркы сокку утуруп Үргөнчтү кыйратат. Аймакты кошуп алат өзүнүн эмиратына. Бул тапта эмир өзүнүн негизги аймагын бекендеп, кийин чоң басып жасаганга шарт түзөт. Анан Тимур өзүн айтат, мен деген Хорезм шахтарда эле мен мусулманчылыктын кылычымын дейт. Кийин исламдын ошол салафты бузса, салтын бузса, алгачкы ошону мен кырам деп туруп, ошого мен деген Аллахтын каргышын көрсөтөм деп туруп ушинтип чыгат да. Аллахтын аты менен бул деген алгачкы жолу ошол парстарга кол сала баштайт. Парстарда фитна бүтүп, ошол шииттер баш көтөрө баштаганда 1381-1385 жылы парстарга кол салып туруп чоң бөлүгүн багындырат, Иранга барат. Ушул кездеги ошол тарыхчылардын айтуусу боюнча Темирлан аябай мыкаачы болгон, бүт Чыңгызхан тактикасын колдонгон жана элди бүтүндөй кырган да. Кырып туруп элдердин ошо баштарынан килейген ушундай минареттерди курган, мунараларды курган. Ошол эле Персияда шаарларды басып алган шаарлардын жанынан бийик кесилген баштардан мунараларды куруп, ошол мунаралар ондогон жылдар турган, элдердин жүрөктөрүн үшүтүп. Дагы ошондой эле 1385-1387 жылы Ирак, Армения, Азербайжанга кол салган. Ирактан дагы ушундай баштарды кесип, алардан ушундай чоң бийик мунараларды салган. Негизги шаарларды басып алган. Ага болсо силер деген мусулманчылыкты унуттуңар, силер деген тынчтыкты унуттуңар, силер жарандык согуштарыңар Аллахка жакпайт, мен силерге ошо Аллахтын каргышын көрсөтөм деген. Ушундай сөз менен Темирлан келип аларды кырат. 1389 жылы Алтын Ордодо Токтамыш менен тирешип кетет. Токтамыш бул деген ошо жалпы ошо Монгол империянын, монголдордун Бату хандын тукумунун атынан Москведен салык жыйнап турган ушундай аскер башы болгон да. Анан Токтамыш ошо бир кездерде Батунун тукуму алсырады деп өзүм баш болом деп туруп, Орусиядан жыйнаган салыкты, ошол Киев тарабынан жыйнаган салыкты өзүнө калтыргысы келет. Ошондо ошо ага каршы жарандык согуш болуп жаткан Алтын Ордонун ичинде. Ошол Султан Махмуд буйрук берет.
ушул Токтамышты жөнгө келтириш керек деп. Токтамышты жөнгө келтириш үчүн дагы ушул Орусиядан бери Иван Калитанын кишилери келип туруп, Иван Калита өзү келип туруп суранат. Ошо Токтамышты жөнгө салып бергиле деп. Токтамышты жөнгө салыш үчүн Темирлан чыгат жана аны менен согушат. Биринчи сокку кылат, Токтамыш чегинет согуштан. Анан экинчи жолу согот. Жолдон кетип баратып Темирлан көптөгөн ошол жердеги Алтын Ордонун шаарларын талкалайт. Алтын Ордодо мисалы кондурча салгылашуусу болот 1391-жылы. Бул деген Орусия империясынын киндигин кесүү деген болот да. Кондурчадагы жана Молоттагы согуш, дагы ошол Кондурчадагы согуш, Темирлан менен Токтамыштын аскерлеринин ортосундагы согуш тазалап салат да. Монгол ошол Чыңгызхандын урпактарынын бийлигинен Орусияны, Киевди тазалап салат, таптаза кылып берет. Москваны бошотот. Дал ошол жеризден баштап Москва монголдордун үстөмдүгүнөн чыга баштайт да. Темирлан келип эле таза эле кырып кетет Токтамышты, жеңет аны. Ошол ага чейин Токтамыш Мамай менен салгылашып жүргөн Москвада. Москванын жанынан Мамай жеңилет. Кайда барбасаң Мамайдын көрү дейт. Мамайдын көрү деген ошол жерде Мамаев курган деген станция метро бар Москвада. Ошол жерден анан Токтамыш Мамайды жеңгенден кийин Токтамышты Темир жеңип атат да. Анан дагы 1394-1395-жылы Терек дарыясында жана Сарай Берке Алтын Ордонун борборун алып туруп талкалайт. Алтын Ордо оор талкалоого учурайт да. Табриз, Багдад, Тифлис, Алтын Ордо бүт бар ушундай Темирландын соккусунун астында. Темирландын армиясында азыркы өзбектөр, кыпчактар, барластар, кыргыздар, аябай көп кыргыздар. Ушундай болгон да. Темирдин кол астындагы кыргыз чериктери кенен катышкан. Баары ала толук кыргыздар, Чагатай улусунун аскерлери. Моголстан арстандары деп аталган да. Ошо Моголстан арстандары деп ошол кездеги тарыхчылар айтат кыргыздарда. Анан түндүк багытта атандаштарын бүт майтарган да ошол Темирлан. Ошол кезде Киев Рустун жанында татарлардан турган Волга Болгариясы болгон, азыркы Казань. Кумандар болгон, мажарлардын ошол кийин мажарларга кирип кеткен кумандар, бул кыпчактар, өгүздөр болгон. Ушул мамлекет Волга Булгары мамлекети, Волга Булгария аябай чоң, бай Сарай Берке, Алтын Сарайдын мамлекети болгон. Темирлан аны талкалап таза геноцид кылып туруп кырып салган да. Ушул Темирландын жортулдары бул жерде көрүнүп жатат. Мынакей Самаркандтан чыгып атат. Самаркандтан чыгып барып туруп Табризди алып атат, Кавказдан, анан Ширазды алып атат, Иранда. Исфаган, Ширазды. Анан Багдадка кол салып жатат, Басрадан өтүп кетет. Анан Мосулду алат Иракта. Анан Тбилисини алат Грузиядан. Андан кийин Астарханды алат, ошол Булгар элинин. Алтын Сарайды алат, Сарай Беркени алат. Анан Желецти алат, Елецтен Токтамышты Кондурчадан жеңет. Анан Кондурчадан кийин Азовту алат. Азовту алгандан кийин бул Азов Крым да, Крым хандыгына. Анан ошол кайрылып туруп кайра Индияга барат. Индияга барган, анан Кытайга даярданып атканда өлүп калат. Ошол Сарай Берке өзү ошо Москванын ылдый жагында турган шаар болчу. Сарай Берке, Сарай Бату, Мажар, Солхат деген шаар курулган Крымда. Мына Крым кимдики дейсиңер? Крым биздики болчу да, мындай айтканда ошол Алтын Ордонуку болчу да. Казактар айта алат, Крым биздики болчу деп. Үкөк, Булгар деген шаарлар бар болчу, Киевдин тушунда, Москванын тушунда. Ушунун баарын Темирлан тазалап чыгат, кадимкидей геноцид кылат, баарын өлтүрөт. 1393-жылы, 1408-жылы жортулдардын ушул 3-чү этабында ошол Месопотамия, Индия, Осмондор менен согушат, салгылашат. Месопотамияда 1393-жылы, 1394-жылы согуш болот. Грузияны басып алат, Багдад, Тифлис алынат. 1398-жылы Индия Дели султанатын 1399-жылга чейин алат. Делини басып алып силер деген баягы Дели султанаты мусулмандарга баш ийгиле, бизге баш ийгиле дегенде алар баш ийбейбиз деп койду. Биз өзгөчө султанатпыз деп. Анда силерди басып алабыз деп туруп. Темирлан барып туруп Делини басып алат, шаарды катты кыйратат жана ошол баштардан турган мунараларды курат. Анан 1399-жыл, 1402-жылы фитнаны токтотомун деп 7 жылдык жортул Багдад, Дамаск сыяктуу борборлорду алат. 1402-жылы ошол Токтамышка жардам бер деп туруп бир кездерде ошол Баязитке кайрылган тууган, менин тууганым, менин досум Баязит, кел, сен түрксүң, мен да түркмүн, кел барып туруп ушул биз деген Токтамышты кыйраталы, Токтамышты токтотолу деп суранганда, ошол кезде Баязит айтат: "Эй, сен кимсиң?" деп. "Сен деген эмирисиң, сен менен сүйлөшө албайсың, сенин ханың Султан Махмуд менен сүйлөшө жарашат. Сен эч кимсиң?" деп коет Баязит. Андан сырткары дагы Баязит айтат да, ошол
экинчи кат жазат Темирлан. Ай Баязит, кел, сен мени туура эмес түшүнгөн окшойсуң. Менин колумда бүтпейлик. Менен дос бол дейт. Кел чогуу ошол, мисалы үчүн Багдадка барып туруп, Дели султанатка барып туруп, жортуул кылып келели дейт да. Баязит айтат, жок дейт. Сен ким элең дейт, сен деген эч кимсиң? Сен андан көрө мага аялдарыңды жибер, мен аялдарыңды бирдемке итерип коеюн деп коет да. Ошондой мааниде кат жазат. Эми аны тактап окусаңар болот, тарыхта тагыраак жазылган. Ошондой кат алгандан кийин Темирлан айтат, ит турбайсың Баязит деп. Сени шашпа, мен сени бирдемке көрсөтөм дейт да. Анан бүт жортуулдар бүткөндөн кийин, Токтамыш тыйылгандан кийин, Дели султанаты басып алынгандан кийин, Багдад, Дамаскта ошол Газабат бүткөндөн кийин Темир деген келип туруп Анкарага жол алат. Анкаранын астында салгылашуу болот. Баязит ошол кездерде тез Осман империясын түзүп, Европаны басып алып турганда, Баязит ойлогондой эмес да, бул деген Темирлан бирдемке кылаарын. Анан Темирлан келип туруп Баязитке кол салганда бир эле салгылаштан жеңилип туруп туткунга түшүп калган. Туткунга түшкөндөн кийин Баязиттин аялдары да, кыздары да, уулдары да толугу менен туткунга түшүп калат. Туткунга түшүп калгандан кийин анан Темирлан айтат, Баязит, эсиңде барбы? Сен деген менин аялымды итерип коеюн дедиң беле деп. Кана итерип көрчү дейт. Алың жетпейби деп. Анда мен сенин аялдарыңды итерейин деп туруп, Баязиттин аялдарын өзүнүн аял кылып алат. Ушул жерден Баязит аябай уят кылат да Темирлан. Баязит кадимкидей сынып туруп ооруп калат. Анан ошол Баязитти Темирлан, сен мени бир кездерде адам катары көргөн эмес элең деп туруп, каяка гана барбасын, бутун астына төшөк кылып коет да. Мындай мисалы үчүн такка отурат Темирлан, анан бутун астына Баязитти коюп коет. Бутун мындай тирип коет да Баязиттин үстүнө. Кана Баязит деп, сен мени эч ким, сен мени такыр адам эмес дедиң эле, эми кана бутум ооруп атат, отур бияка деп туруп, отургузуп алып туруп, үстүнө бутун коюп коет, ушинтип эс алат. Жана башка өлкөлөрдүн элчилери менен, хандары менен ушул Баязиттин бутун коюп алып туруп сүйлөшөт. Кээ уламыш бар, биринчи жолу Баязитти Темир көргөндө, Баязит өзү сулуу эмес адам болчу дейт, аябай бети начар көрүнгөн. Тимур күлөт имиш. Ушу дүйнөнүн тагдырын бир сокур жана бир кыйшык адам, бир аксак, анан бир сокур адам ушуну башкарат турбайбызбы деп күлүп коет да. Ушинтип Кабулду дагы багынтат, Афганистанга барат Темирлан. Темир баарын ушинтип анан Кытайга даярдана баштайт да, Кытайга салгылашууну. Кытайдын жибек жолуна эң бай ушундай жибек келип атат. Жибекти ошо өзүбүз багындырышыбыз керек. Биз өзүбүз жибек өндүрүшүбүз керек деп максат койгон күнү эле даярданып атканда жолдон эле бир маалда өлүп калат да Темирлан. Ушундай Кытайга жетпей калган Темирландыкы. Кээ бир тарыхый маалыматтар боюнча Кытайлар атайын аскердик операцияны өткөргөн, жана Темирлан Кытайга барам деп ойлонуп туруп баштаганда эле ага уу беришкен деп айтышат да. Ушинтип анан жортуул учурунда 1404-жылы Темир Миң Кытайга каршы Миң династиясы Кытайга бийликке келип калат. Юань династиясын кырып Темирлан ушул Хубилай хан, Чыңгыз хан небереси, Юань династиясын курган болчу, Кытайды багындырып алган боюнча. Анан ошол жерден баягы кызыл баштылыкчандардын катуу салгылашы болот, катуу көтөрүлүшү болот. Жана анын негизинде Миң династиясы орнойт Кытайда. Ошону угуп туруп Темирлан айтат, кой бул деген жаман, Кытайдын өзү дагы ошол Чыңгыз хандын империясы, мен Султан Махмуддун атынан эмир катары, мен деген ушул бүт монголдордун мурунку жерин кайтарышым керек, Кытайды бастырышым керек деп туруп чыгып баратканда, ошол 405-жылы 18-19 февралда Отырар шаарында каза болуп кетет. Ошентип Кытайга каршы жортуул ишке ашпай калат да. Бирок Темир өлгөндөн кийин империя акырындап ыдырап баштайт. Темирдин урпактары маданиятты өстүрө баштайт. Ошо жалпысынан эми кайсы мамлекеттерди Темирлан жок кылды? Хорезмди жок кылды, Алтын Ордону жок кылды. Темир Алтын Ордону жана Чагатайды жок кылаары менен эле Орусия өсө баштады, Иван Калита өсө баштады. Орусия Европадан мылтыктарды ала баштады. Кытайдан октарыны жасаганды үйрөнүштү европалыктар. Замберектерди ала баштады. Ушинтип Орусия өсүп чоң империяга айлана баштады. Иван Калита өлгөндөн кийин ошол Иван Грозный, алда түрк баягы хандарынан болот да, ханы түпкү жери Елена Глинская өзү ошол түрктөрдөн чыгат. Өзбек хан ошол кезде Алтын Ордодо болгондо, ошол Өзбек хандын кызы
Кончака деген аял кылып берилет ошол Иван үчүнчүгө. Анан ошол Иван үчүнчүнүн тукумдарынан Елена Глинская болот. Ошол Елена Глинская анан ошол Иван Грознын энеси болот да. Анан Иван Грозный өзү түрк, кийин анан тарыхчылар атын Иван деп салышкан. Иван Грозный анан Астраханды, Казанды, мурунку ушул Алтын Ордону басып алат дагы. Орустардын империясы гүлдөй баштайт. Ошол кездерде Өзбекстанда ошол акырындап Тимуриттер акыркы жылдарын жашашат. Ушинтип Дели султанатын кырган Темирлан, Осман империясын таркаткан, бирок Осман империясы кайра жыйналган. Мамлюк султандыгын, Токтамышты жеңген. Саясий аскердик жыйынтык, Сырдария жер утул дегиски чейинки Алп империясынын түзүлгөн. Самарканд дүйнөлүк маданий жана экономикалык борборго айланган. Чыңгызеттерди көлөккө хан катары колдонсо дагы чыныгы бийлик Темирде болгон. Алтын Ордо, Хорезм, Дели султанаты катуу сок калган, бирок калыбына келген. Осман империясына Анкарада тарыхый сок курулган, бирок калыбына кайра келген Осман империясы. Өлгөндөн кийин империясы тез-тез ыдырай баштайт. Самаркандтын символу бүгүнкү ушул темириттердин бүт издери да. Азыркы Өзбекстанга барсаңар турист катары. Ошол Мирзиёев президент болуп келгенде Заматта эле ошо Өзбекстанды ачканда биз Заматта эле барып кыдырып келдим. Ар Өзбекстандын шаарын кыдырып келдим. Ушунун баарын көрүп келдим. Ушундай көп нерселер калган да, жалпы нерселер. Ошо эң кызыктуу дагы нерсесин карасак, анын тукумдары ким болгон? 405-жылдан баштап Темир өлгөндөн кийин Шахрух бий келген. Хорасан, Афганистан жана Майранахырды сактап калган. 409-жылы 1447-жылга чейин. Борбор Гератка көчкөн, маданий жашоо жаңы деңгээлге чыккан. Анын небереси Улукбек көтөрүлө баштаган да. Самаркандтын бийлигичи болуп, согуштан баш тарткан жана окумуштуу катары белгиленген. Ал обсерваторияны курат. Улукбектен кийин уулу Абу Саид, бирок Улукбекти ушундай бийликтен түшүрүп, сен бийлик кыла албайт экенсиң деп. Ошол аны тамдын ичине бекитип салат. Анын ош бийликке келет. Андан кийин Хусейн Байкар келет. Андан кийин Захриддин Бабур келет да бийликке. Захриддин Бабур бул Улуу Могол империясы деп аталган Индияда көп жыл бийлик кылган династиясынын негиздүүчү. Бабур ошол көп учурда Ошто жашаган да, Кыргызстанда жашаган. Темириттердин ичинде аябай көп мурас үчүн күрөш башталган. Бири-бирин союшкан, бири-бирин өлтүргөн аракет кылган. Улукбек мырзаны баары айнып кеткен деп айтышкан да. Анткени ал аябай ошо жылдыздуу, ошо окумуштуу болгон. Ал деген 1417-1420 Самарканд, Бухара жана Гиджуанга медреселерди курдурган. Гиясиддин Каши, Казизаде Руми, Аль-Кушчи сыяктуу астрономдорду чакырган жана алардын жардамы менен обсерватория курган. 1428-жылы обсерваторияны курулган. Башкы куралы радиусу 40 метрлик квадрант болгон да. Анан Зидж и Джадид и Гурагани деген таблицаларды Чыгышта жана Европада тогорку тактык менен белгилүү болгон. Ушул таблицалары Улукбек жасаган. Дагы 200-300 жыл, 400 жыл колдонулат бүткүл дүйнөнүн ичинде. Анан 1449-жылы өзүнүн эле баласы ата сен такыр эле акылсыз экенсиң, сен күчтүү сыйлабайт экенсиң, согуш жасабайт экенсиң деп туруп, тактан түшүрүп туруп, ошол тамдын ичине аны бекитип койгон да. Ушинтип ачкачылыктан өлгөн Улукбек. Бирок анын ошо илимий изденүүлөр бүт дүйнөгө тарап кеткен. Маверанахрдан Европага чейин барган. Улукбектин табуулары ошо Европанын ошо илимин түптөгөнгө өтө чоң жардам болгон. Эң кызыктуусу, мисалы үчүн ошол сүрөттө көрүп атасыңар, Улукбек мырза кандай көрсөтүлөт. Карасаңар, Улукбек мырза бул жерде жанында кыргыздар жүрөт. Анаки ар кайсы хорезмиецтер, согдияттар, азыркы өзбектер, кыпчактар жүрөт, кыргыздар да жүрөт да. Бүркүтчүлөр жүрөт кыргыздардан. Кыргыздар ушул империяда аябай чоң роль ойногон да Өзбекстандын ичинде. Аскер күч катары, саясатты алып баргыч катары, аталыктар катары болгон да. Кыргыздар Өзбекстанда азыр мурунку ошол Темириттер империясында, Моголстанда, анан ошол Бабур тукумдарында аталык болуп туруп аскерлерди тарбиялаган. Ушундай чоң саясий күчкө ээ болушкан. Бийлик үчүн күрөш жана Гераттын маданий күрөшү Абу Саид Султан Ахмед Хожа Ахрардын диний саясий таасиринде болгон. Хожа Ахрар деген ушундай киши келген, өзү дагы аалым да, аябай диний ишмер. Султан Хусейн Байкаранын тушунда Герат маданий борборго айланган. Алишер Наваи пайда болот. Түрк тилин улуу адабий тил деңгээлине көтөргөн. Мүмкүн өзбек тилинин эң катуу түптөөчүсү ошол Темирландан кийинки бул Алишер Наваи да. Өзбекстанда аябай көп Алишер Наваинын урматына аталган жерлер, мектептер, медреселер бар да. Анан Захриддин Бабур Анжияндан чыгып, кийин Индияга Бабурлар империясын негиздеген качат. Эмнеге качат деп сурасаңар, Шейбанилер келет да, ошол Татарстан тараптан. Хусейн Байкара Гератты маданиятка кол көрсөткөн. Алишер Наваи Хамса китебин жазган. Фархат менен Ширин деген түрк тилинин кадырын көтөрөт да. Захриддин Бабур дагы өзү Бабурнаме деген китеп жазат. Анжан кийин индиялык бабурлардын тукумун калтырат. Бабурнамени мен окугам, аябай кызыктуу китеп. Ал жерде кантип хандын уулдарын же кантип жакшы адамдын уулдарын тарбиялаш керек экен ошо боюнча берилген да.
Борборлан, Гераттан, Самарканд, Анжан, Индияда боло берген да. Темириттердин маданияты сарай тарыхчылары Чагатай эски өзбек тилин перс тили менен катар колдонушкан да. Лутфи, Сакаки, Бадахши түрк тилинде жазышкан. Наваи поэзиясында өзбек этнонимі Майран Ахырда этник топтун аты алышы катары эскерилет. Алгачкы ошо Чыңгыз хандын небересинин биринин аты өзбек болот да. Анан ошол сөз көп кездеше баштайт ушул кезде. Бабур Анжадын элдин сүйлөгөн адабий тилге жакын экенин жазган. Адабий тилге жакын экенин. Чагатай тили эски өзбек адабий тили деп негизи катмар деп эсептелинет. Анан ушинтип 4-чү бөлүк аяктайт. Ошол шейбанилердин келиши болот. Бабур качат Ошко. Ошко чейин шейбанилер басып кирет. Анан Бабур Оштон Афганистанга качат. Афганистандан ошо кездеги Фатих болуп кетет да. Фатих болуп туруп Осман империясы Византияны колго алып алат. Жана Стамбулду басып алат да. Истамбул кааланган деп которулат. Истамбул. Истиyorum деген түркчө бул. Каалайын деген. Истамбул бул кааланган деп ошон үчүн коет да атын. Анан ошол Истамбулду алганда Осман империясынын ошо замбирикчилери замбириктерди колдонот да. Ошол замбириктерди мен алышым керек деп Бабур сурайт замбириктерди. Осман империясынын ошо кездеги башчылары Бабурга жиберет замбирикчилерди. Замбирикчилер келип туруп ошол Бабурдун армиясына замбириктерди мылтыктар жасап берет. Ошол мылтыктардын жана замбириктердин күчү менен Дели султанатын басып алып, Делини барбар кылып туруп, Бабур улуу Могол империясын Моголстандан түзөт ушул тарапта. Эми кийинки бөлүктө Бухара, Хива хандыгы, Шейбанилер, Кокон хандыктарын карайбыз. Аштарханиттерди, Мангыттар, Кунграт, Мингилер, Кыпчактар, Орусия империясынын келишин карайбыз. Ошол биз бул жерден ошол темириттердин ренессансын карадык, Козбек адабий тилинин калыптанышын карадык. Ошентип ушул чыгарылышта силер уктуңар кантип Орусия болгону жөнүндө, кантип Орусиянын империясынын киндиги кесилген жөнүндө уктуңуздар. Сиздерде кандай суроолор пайда болот? Албетте дисклеймер айтып кетерим. Мен аябай кыска айтып атам, өз пикирим менен, өз билимим менен айтып атам. Бул тарых өтө бай жана көп маалыматтык булактар бар. Өзбекстан өзүндө, дүйнөлүк булактарда да бар. Ошол жерден анан окуп тактап алсаңыздар болот. Эгерде сиздерге бизнес план, техникалык, экономикалык негиздеме жана башка ушундай документтер банк үчүн же инвестор үчүн керек болсо, мага алсаңар болот. Мен Искендер Шаршеев, саясаттануучу, экономист жана бизнес пландоо боюнча адисмин. 20 жылдан берки тажрыйбам бар. Ошон үчүн кайрылсаңар биз сонун документ жазып беребиз. Инвестиция алганга, инвестор менен сүйлөшкөнгө, банктан кредит алганга, фонддордон каржылоо алганга. Телефон болсо видеонун астына сүрөттөмөдө болот. Ошол жерден алсаңыздар болот. WhatsApp аркылуу жазсаңар болот. Андай эмесе, пикирлериңерди комментарийлериңерди жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.